Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силермен кайрадан кыргыз элинин баатырлык манас эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбаков варианттын негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндө манас роман жазганмын. Мына бул роман силердин көз алдыңарда турат. Бул китептердин баарын мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясы тарабынан текшерүүдөн өткөрүп, азыркы учурда бул китептер орто мектептердин кыргыз адабиятынын программасына манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары киргизилген. Мындан тышкары мен манас эпосун үйрөнүүгө жеңил болсун деп 8-11 класстын окуучулары үчүн манас эпос боюнча жумуш дептер түзгөнмүн. Ал дептерлер дагы билим берүү академиясы тарабынан мектептердин программасына кошулган. Азыркы учурда мен училдиктин 2-чи бөлүгү болгон Семетей эпосу боюнча романымдын 1-чи бөлүгүн бүтүрүп, азыр 2-чи бөлүгүн жазып жатамын. Биздин баатырлык эпостун мындан ары дагы дүйнөсүн жайылтуу үчүн мен 5 томдуу манас романымды толук ойдон өзүм орус тилине которуп, аны атайын интернет сайт ачып, epos-manas.com деп ошол жерге романдын орусча жана кыргызча варианттарын сатуу үчүн койдум. Кимде ким кааласа ошол жерден романдарды сатып алса болот. Ошондой эле мен азыркы ушул көрсөтүп жаткан видео тасмаларымды орус тилинде да чыгарып, аны дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштоп жатамын. Мунун өзү дүйнөнүн кайсы жеринде кандай адам жашабасын, ал өзү каалаган тилде, өзүнүн эне тилинде манас романы менен тааныша алат дегенди билдирет. Ошондуктан мен сурап элем силерден, өзүңөрдүн алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде жашаган тууган уруктарыңарга, досторуңарга, тааныш билиштериңерге ушул жөнүндө кабар айтып койсоңор, манас эпосун жайылтууга чоң үлгү түзгөн, бул чоң кол кабыш кылган болот менен. Мына мен айтайын деген кыскача манастын романы жөнүндө айтайын деген ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну алсам. Алмамбет миң жоопкерин катарга тизип, өзү алардын алдына туруп, маңдайда турган Нескаранын колуна айкырып чабуулга өттү. Катты урулган соккудан Нескаранын аскерлери катарларын буруп, эки тарапка жарыла беришти. Алмамбет жөөкөрлөрү менен ачылган жолго чаап, Алтайды көздөй качканда, артынан Нескаранын аскерлери кууй башташты. Мен силерге турушун көргөзөйүн, акмактар, деп ойлогон Алмамбет куугунчулар жакындап калганда, кайра артына бурулуп, душмандарын чаап, артка сүрөп жатты. Куугунчулар качканда, Алмамбет жолдоштору менен кайрадан Алтайга карай жолун улап жатты. Мындай абал бир нече жолу кайталангандан кийин артынан Коңурбайдын өзү кууп жөнөгөндө Алмамбет кубанып кетти. Ушундай оор абалга калганыма сен күнөөлүүсүң, акмак. Жайлооңду тартып алганың аз келгенсип, мени канга жамандап салдың. Анын айынан эсен канда, атам да душман чыгып, эли жеримди таштап кеткенге аргасыз болуп жатам. Бүтүн жерде тирүү каламбы же жокпу, муну Кудайдан башка эч ким билбейт. Арманда калбоо үчүн өлсөм да сен өзү менен кошо ала кетейин деп ойлогон Алмамбет найзасын колуна кармап, Коңурбайдын алдына чаап жөнөдү.
Аны көрген Қоңырбай аскерлік қулыққа барып, шабушы башталғанда қалп эле чабалдық кылган киши болуп, сайышып сайышпастан Алмамбеттен кача баштады. Анын максаты Алмамбет калың колдун алдына арасына азгырып келген. Ошондой болгондо көп аскердин ичине кирген баатыр ар тараптан курчоодо калып сөзсүз өлөт. Муну жакшы түшүнгөн Алмамбет этияттанып, колуна жеткенче сайып калганга аракеттенип, кыл жейден үстөккө бостук камчы салып, четте турган Қоңырбайды артынан кууй баштады. Бирок баатыр максатына жете албай, душман дээл колунун жанына жетип калды. Бул жолда бул жашабагыр менден качып кутула турган болдумбу деп өкүнгөн Алмамбет коомун токтотконго аргасыз болду. Қоңырбай колуна кирейин деп калганда, аны капталдан тору бээ минген бир белгисиз баатыр качырып келип, найза менен бөөлөккө урду. Каттуу соккузуп Қоңырбай жарадар болуп, атынын моюнун кучактаган бойдон колунун ичине кирип кетти. Мага жардам берген кайсы баатыр болду экен деп таң калды Алмамбет. Белгисиз баатыр жакындап чаап келгенде, Алмамбет аны тигиле карап, өзүнүн эне Сегизерди көрдү. Ал уулуна жардам берүү үчүн чачын төбөсүнө түйүп, жоо кийимин кийип, атына минип, жардамга жетип келиптир. Мен энемдин жанына барайын, аны өзүм менен Алтайга кеткенге суранып көрөйүн. Эгерде макул болбосо, эсен аман үйгө жеткирип коеюн деп ойлонду. Аябай сүйүнгөн Алмамбет. Бирок ал максатына жетпеди. Себеби Қоңырбайдын аскерлери баатыры сайылып калганга аябай намыстанышты. Анын үстүнө жарадар болгон Қоңырбай аларга кыйкырды. Эмнеге селейип карап турасыңар? Алмамбетке чабуулга өткүлө, аны тирүү кармагыла, алыңар жетпесе өлтүрүп таштагыла. Ошондо Кытайдын 10 миңдеген аскерлери Алмамбеттин колуна жалпы чабуулга түштү. Мен булар менен тең тайлаша албаймын деп ойлонду баатыр. Азыр алым жетишинче чабышып, алардын алды сейилдеп калганда, жоокерлер менен Алтайды көздөй качайын. Эки кол аеусуз согушту баштап, кырчылдаша сайышып, карчылдата жанчышып, аттардын башы кызыл ала кан болуп, армансыз чабышты. Акыры Алмамбет өз максатына жетти. Düşmandardын алдын катарлары анын чабуулуна туруштук бере албай, өлгөндөрү өлүп, калгандары артка чегинди. Алмамбет аскерлери менен алардан суурулуп чыгып, Токойду аралай изадаштырып, качып кетти. Караңгы түшө баштагандыктан Қоңырбайдын аскерлери анын артынан кууганга жүрөгү даабай, жарадарларын алып, өлүктөрүн көмүп, кайрадан Бейжиңге кайтарган болушту. Ошондо Алмамбеттин эсине апасы түштү. Апам кайда болду экен деп тынчтан ойлонду баатыр. Алмага жардам берип, Қоңырбай чапкандан кийин аны көргөн жокмун. Азыр дөбөгө чыгып, аны издеп көрөйүнчү. Алмамбет кыл жейде менен бийик турган бир дөбөнүн үстүнө чаап чыгып, тегерекке дүрбү салды. Анын аскерлери менен Қоңырбайдын колу согушкан майданда сулаган өлүктөр жатат. Алардын арасында жарадар болгон жоокерлер аянычтуу кыйкырышып, шээриктерин жардамга чакырып жатышты. Қоңырбайдын колунан эсен аман калган анын аскерлери чарчаң көтөрүлө дөбө тарапка тизилип келе жатышты. Энем кайда болду экен деп тынчсызданган Алмамбет бардык тарапты дүрбү менен карай баштады. Ошондо тоонун бир боорунда чырбырын сүйрөп жүргөн тору бээ көзүнө илинди. Бул энемдин бээси окшойт, жүрөгү булт этишти Алмамбет. Ал өзү кайда экен? Тору бээси ушул жерде болсо, энем деле жакын өлкөдө өлсө керек. Себеби ушул кезге чейин Кытайлар мени менен чабышып, энемди издегенге чамасы болгон эмес. Демек, энем өлүү болсо да, тирүү болсо да, ушул жакын өлкөдө болуш керек деп ойлонгон Алмамбет дүрбүсүнүн
Тору бейinin айланасын қарай баштады. Анын божомолдору туура чыгып, Тору бейден анча эмес алыс жайгашкан жылгада үстүнө бир жоокердин өлүгү артылган качырды дүздөй манжуу ээрчип, түп бежимге караган жол менен бара жатышыптыр. Кудай өзүң сактай көр, деп жүрөгү ордуна тыгылды Алмамбет. Бул артылып бараткан өлүк энемдики болуп жүрбөсүн. Балким манжуулар аны эсен канга алып бара жатышкандыр. Алмамбеттин өзүн кармамасак да, анын энесин кармадык деп өздөрүн актоо үчүн агайынымды алып барышкан окшойт. Шымшыктыр. Аябеттин сызданган баатыр бир аз сала чыкып, кылча этеңине камчы уруп, колунун айзасын бекем кармай, качыр тарапка чаап жүрөт. Ага учкан куштай жетип барган баатыр манжууларга кол салып, четтен кыра баштаганда соккуга туруштук бере алышпай, алар ыдырата качышты. Баар кеткенден кийин Алмамбет качырга артылган өлүктү караса, ал энесинин сөөгү экен. Окшошкон акмактар, мени кармаганга алы жетпей, коңурбай акмак, менин ордума энемди эсен канга тартуулайын деген турбайбы? Мындайга жол бербеймин. Эсен канга белек болуп энемдин сөөгү эмес, силердин сөөгүңөр барам, деп жаны чыккан Алмамбет ат жалынан гүлктан жууп алып, кычырата чайнап, чоктой көзү кызарды. Ачуусу келген баатыр кылжайдан аты менен каруу болчу манжуулардын артынан кууп, жеткендерин баарын найза сайып өлтүрүп, четинен кыра баштады. Манжуулардын тирүү калгандары качып кеткенден кийин Алмамбет энесинин жанына кайтып келди. Анын сөөгүн качырдын үстүнөн алып, бош жүргөн аттардын бирөөнүн ээлине бик таңып, кан майдандан сууруп чыгып, көп алыс эмес жерге жайгашкан чертокойго барды. Анын ортосунда бир айдың дөбөчөнү таап, тирүү калган жоокерлери менен бүт каада салттарды өткөрүп, энесинин сөөгүн ошол жерге жашырды. Апасын көмгөндөн кийин Алмамбет жигиттери менен Алтай тарапты көздөй жөнөп, бир топ убакыттан кийин Эртиш дарыясына жетип, тиги өйүштө көп атчандардын жүргөнүн көрдү. Бул ким болду экен деп таң калды баатыр. Бул жерде жашап жаткандардын айылыбы? Алмамбет атчандарды тигиле карады. Жок, айыл эмес экен. Деди бир аздан кийин ал өзүнчө. Себеби тигиликте жылда тигилген боз үй көрүнбөйт. Анда согуш болуп жатабы? Жок, согуш эмес. Кыязы булар салбурунга чыгып, аңгулап жүргөн төрө мырзалар окшойт. Дүрбү салып, чоочундар көпкө чейин карап турган Алмамбет, алардын ичинен көкала аргымак минген казактардын, Айдаркан, Көкчөбүнүн башкалардын өзгөчөлөп турганын көрдү. Көкчө бул мезгилде жигиттер менен аңгулап жүргөн эле. Эми эмне кылсам экен деп ойлонду баатыр. Ушул жерде кала берсемби, кетип көйүскө барып, жанагы мырза менен жолуксамбы? Бир топ ойлонуп, үнсүз турган Алмамбет казактарга бара турган болду. Менин мында башка айлам калбады, ойлонду баатыр. Эгерде бул жерде калсам, артымдан куугун келип, кармап алып, эсен канга жөнөтсө, жарык дүйнө менен кош айтышамын. Кайра Бейжиңге кайтып барсам да, иттин өлүмү менен өлөмүн. Ошондуктан жолумду алда улантып, тиги мырзага барайын. Алар мени кабыл алышпаса, минтип темселеп тентип жүргөнчө, ошолордун колунан өлөйүн. Эгерде мага жакшы мамиле кылса, аларга жан дилим менен кызмат кылып, дос болоюн. Жаңы турмушка кадам таштоого бел байлаган Алмамбет жигиттерине буйрук берип, бир боз бээни курмандыкка чалдыртып, этин жеп болгондон кийин бир топко чейин жолдошторунун коштошууга көңүлү кыйбай турду. Өзү менен кошо чыккан 1000 жөөкөрдүн ичинен бар болгон 300 гана аман калганын көргөн баатырдын көзүнө эркисизден жаш кылгырды. Жигиттер, биз ушул жерде коштошобуз, деди Алмамбет. Кайрадан
элдикке кайтып баргыла. Же ушул жердеги төрөлөргө жоопкер болуп киргиле. Силер аскерлик кызматты мыкты билесиңер. Ким болсо да силерди кубануу менен жумушка алат. Түшүшчү. Сиздин тагдырыңыз эмне болот? Тынчсыздыныштарды жоопкерлердин бири. Мен эмне болмок элем, жигиттер, оор ишкилимди алынбайт. Өзүңөр билгендей, мен качкын болдум. Коңурбай ушактагандыктан Эсенкан мага душман болду. Өз атам да душман чыгып, мени өлтүргөнгө аракет кылды. Алардын айынан өз жерим, эл жери болбой, эл душманына айландым. Силердин көз алдыңарда Бапесте өсүргөн энемден да айрылдым. Сиз азыр эмне кыласыз? Кайда сапар тартасыз? Мен эртишти кечип өтүп, башым оогон жакка барамын. Эгерде ажалым жетсе өлөмүн. Өлбөй тирүү болсом, 7 жылда дагы кайрылып бир келермин. Ошондо силер менен учурашып, Эсенкан менен Коңурбайдын сазайын берем. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолукканча саламатта калгыла.